айылда орус тили мугалимдери жетишпейт же англис тили мугалимдери жетишпейт. Бетим кыпкызыл болуп, орусчаны кичине туура эмес сүйлөп койсо эле анан күлүшөт, чылгындашат, ошондон уялып анан көбүнчө сүйлөбөй коюшат. Биз жашаган дүйнө бул аябай татаал дүйнө болуп калбадыбы, стабилдүүлүк жоголду да. Критикалык ой жүгүртүп сага келип жаткан маалыматты анализдеп тез-тезден ошого каратап жооп даярдаганды үйрөнүш керексиң. Бул окууну бүтүп эле, мисалы Россияга барып иштеп келсем, акча таап келсем деп ошо турмуштук баягы көйгөйлөрдүн аркасында көп болгондуктан баягы билим алууга умтулуу азыраак. Жок, мен пара бербейм. Жок, мен тааныш аркылуу жумушка кирбейм. Мен өзүмдүн күчүмө ишенем. Өзүм жакшы билим алып, ошол университеттен дипломду жөн эле корочка катары эмес, ошол жакшы окуп, өзүмдүн кесибимди үйрөнүп алган алам деген жаштарды тарбиялашыбыз керек болуп калды да бүгүнкү күндө. Мынтесиң тигинтесиң деп акырын үстүртөн сүйлөшүп коюп, анан ошентенче калып калышат. Алар мында уялышат, өзүнүн оюн тартынышат. Ата-энелер да кой тур, биз айталы, же кой тур, сен койгон эмне келет. Мойнума алам да үнүм жок экенинчи, бирок эми бул баягы тажрыйба да бардык нерсечи. Мен өкүнөм албетте кайра-кайра кылып көрбөгөнүмөчү. Жаштар бир нерсени аягына чейин кылып чыдаганды үйрөнүш керек да. Учурда эң маанилүү жана актуалдуу болуп жаткан критикалык ой жүгүртүү, маселени чече билүү жөндөмдүүлүгү жана жаштардын билим алууга болгон ынтызарлыгы, ыктыярчылык жана кошумча дагы башка маалыматтар менен сиздер менен бүгүн кененирээк бөлүшөбүз. Креативдүү ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү ар бир инсанга керектүү. Ушул жана башка жөндөмдүүлүгүңүздөр туурасында кененирээк маалымат билгиңиз келсе, бул чыгарылыш сиз үчүн. Экранда мен Айпери Шенкулова жана бүгүнкү биздин коногубуз дебатчы, тренер, Интерньюз уюмунун жаштар демилгелеринин координатору, АКШ элчилигинин лидерлик программасы iWelp'нин бүтүрүүчүсү, Борбордук Азиядагы IDEA программаларынын бүтүрүүчүсү жана бир канча долбоорлордун координатору, Манас университетинин бүтүрүүчүсү Нурайым Шамырканова биз менен. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы Айпери, берүүгө чакырганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат, жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Алгач эле өзүңүз туурасында бизге кененирээк маалымат берип кетсеңиз, кайсыл жакта төрөлүп өстүңүз эле, билимди кайсыл жактан алдыңыз? Айткандай, Көлдө төрөлүп өскөм. Анан кийин айылда 11-классты бүткөнбүз. Анан кийин 11-классты бүтүп эле анан Бишкекке Манас университетине келип тапшырып калдым. Ал жакта ошо көп мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, дебат клубуна катышып, ошентип ыктыярчы болуп жүрүп, анан азыркы учурда ошол эл аралык уюмда иштеп жүрөм. Күндө маанилүү болгон ошо жөндөмдөр менен бөлүшкөнгө аракет кылып жүрөбүз. Себеп дегенде, мен Бишкек шаарына келгенде абдан көп кыйынчылыкка учурагам. Анткени биз көп маалымат айылда болгондуктан көп маалыматка жеткиликтүү эмес, көптөгөн маалымат. Ошондой эле мисалы айылда орус тили мугалимдери жетишпейт, же англис тили мугалимдери жетишпейт, ошол сыяктуу баягы маалыматка болгон жеткиликтүүлүк аз болгондуктан бүгүнкү күндө ошол башка жаштарга маалымат таратуу менен алек болуп жүрөм. Айылда окууну бүтүп, айылда чоңойгон кыз, анан айтып атпайсызбы, Бишкекке келгенде көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүм депчи. Анан ошентип жүрүп, сиз эл аралык уюмда кантип иштеп калдыңыз? Америкага дагы барып келдиңиз. Америкага болгон сапар кандай болду? Рахмат, чоң. Буга да көп кызыгышат, анткени баягы Бишкек шаарына келгенде чын-чынын айтканда орусчаны аябай начар сүйлөчү элем. Кыргыз тилинде сүйлөчү элем, анан орусчаны аябай начар сүйлөчү элем. Анан ыктыярчы болуп жүрүп, ар кандай уюмдарда иштеп калдым. Иш-чараларды уюштуруп жардам берип, анан алгач презентацияларга чыкканда орус тилинде сөздөр таппай калып, бетим кыпкызыл болуп, уялып отуруп калчумун. Көп ушундай учурлар болду. Анан ошондо баягы өзүм демилге алып, баягы окуп үйрөнүп баштап, 2 жылда ошо орусчаны таза сүйлөдүм да. Анан кийин англисче үйрөнүп, англисчени үйрөндүм. Ошентип баягы тырышчаак болгонго аракет кылып үйрөндүм да. Бирок көп учурда мисалы бизде мындай да коомдо баягы орусчаны кичине туура эмес сүйлөп койсо эле анан күлүшөт, чылгындашат, ошондон уялып анан көбүнчө сүйлөбөй коюшат да. Ошондуктан эң негизгиси бул уялбай тартынбай сүйлөш керек экен да. Ошондон анан акырындык менен үйрөнүп кетет экенсиң да. Америкага кандай барып калдыңыз? Ошол 2017-жылы биз жаштар кыймылда деген баягы долбоорду уюштурганбыз, как раз Көлдө жаштар менен иштеп, ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдары менен жаштардын мамилесин жакшыртуу боюнча бир долбоор алып баргам. Ошол долбоордун координатору болчумун. Анан ошол долбоор ошол жылы эң жакшы жаштар долбоору болуп, АКШ элчилигинин. Анан алар ушул кызды ошо Америкага барып тажрыйба алмашууга барып келсин деп, анан өздөрү ошо номинация кылыптыр. Ошондо өтүп, анан Американын 8 штатына барып, ошо бизге окшогон жаштар уюмдары менен тажрыйба алмашып келдик. Эң сонун. Ал эми бүгүнкү биздин өзүбүздүн темабызга кайрыла турган болсок, критикалык ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү бул чечим чыгарууга, ойлонууга, кандайдыр бир кыйынчылыктарга түшүп болгондо ошолорду чече билүү жолуна жана
жашоодо эле көп нерсени оңой жана бизге керектүүдөй пайдаланууга жардам берген ыкмада бул өтө бир баалуу чеберчилик десем дагы болот. Негизи эле критикалык ой жүгүртүү дегенди биздин көрүүчүлөрүбүзгө жалпак тил менен түшүндүрө кетсеңиз. Негизинен сөз башынан болсун, азыркы учурда мисалы биз жашаган дүйнө бул аябай татаал дүйнө болуп калбадыбы, стабилдүүлүк жоголду да азыркы учурда. Мисалы 90-жылдарга, 80-жылдарга карай турган болсок, баарыбыз бир кесипти, мисалы экономист болсом, финансист болсом, ошол кесипти мен иштейт экенин билчүмүн. Ошол кесипти университетти бүтүрүп, ошол кесипти аркалап бухгалтер болом же ушундай банкта иштейм деп билчүмүн. Бүгүнкү күндө антип ойлогонго эч бир адам антип ойлобой калды. Анткени бүгүнкү күндө заман абдан тез өзгөрүп, татаал болуп, баардыгы тез-тезин өзгөрүп жатпайбы? Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы адамдарга ошол өзүнүн техникалык билимдерин, мисалы финансист болсо же экономист болсо, ошол техникалык билимдер жетишсиз болуп калбадыбы? Толтура азыр. Интернетке кирсе маалымат толтура. Аны ылгаганды билишибиз керек биринчиден. Ошондой эле мисалы келип жаткан маалыматтардын анализдеп көрүп, чечим чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Ошондой эле мисалы адамдар менен сүйлөшүп жатканда, ошо переговор деп коет го, сүйлөшүү, маектешүү учурунда адамдардын мисалы мотивациясын, адамдар эмне тууралуу ойлоп, эмне тууралуу сунуштап жатканын билген баягы заман келди да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол критикалык ой жүгүртүү дүйнө жүзүндө эң керектүү жөндөмдүүлүк деп эсептелип калыптыр, экинчи орунда турат экен. Анан кийин сен өтүкчү болосуңбу же болбосо сен финансист болосуңбу, ошол кошумча жөндөмдөрүң бар болуш керек. Сен ошол жумушта өзүңдү көрсөтүп, тезирээк чечим чыгарганды билиш керексиң. Адамдар менен сүйлөшкөндү билиш керексиң. Ошондой эле мисалы критикалык ой жүгүртүп, сага келип жаткан маалыматты анализдеп тез-тезден ошого карата жооп даярдаганды үйрөнүш керексиң деген сыяктуу баягы дүйнө талабы болгондуктан ошол сыяктуу жөндөмдөр бүгүнкү күндө актуалдуу деп белгиленип жатат да. Эң жакшы. Анан сиз азыркы учурда жаштар менен өзгөчө аймактардагы, региондордогу окуучулар менен тыгыз иштешип келесиз. Азыр менин билишимче Борбор Азиядагы бардык балдар менен иштешип атабыз. Ошол жактагы балдардын билим алууга болгон ынтызарлыгы, аракети, күчү кандай жана өзүңүздүн ушул жактагы тажрыйбаңыз менен бөлүшсөңүз. Албетте, негизи билим алууга жаштар ар кандай да, баарын бир эле калыпка салган болбойт, баары ар кандай жаштар бар. Бирок өкүндүргөнү мисалы бизде социалдык экономикалык абал начар болгондуктан, негизи эле жалпы Борбордук Азияда же Кыргызстанда социалдык экономикалык абал начар болгондуктан көбүнчө жаштар бул окууну бүтүп эле мисалы Россияга барып иштеп келсем, акча таап келсем деп ошо турмуштук баягы көйгөйлөрдүн аркасында көп болгондуктан баягы билим алууга умтулуу азыраак болуп жаткандай да. Ошондой эле бизде бир узун цепочка бар да. Мисалы көп мурдакы калыптанып калган баягы стереотиптер бар. Мисалы диплом деп алып койсом, тааныштар аркылуу жумушка кирсем, эптеп мен тигил таанышым же тигил тууганым жумушка киргизип койсо, эптеп иштеп кетем деген баягы түшүнүк бүгүнкү күндө жаштардын арасында тилекке каршы бар экен. Ушул түшүнүктү жок кылып биз бүгүнкү күндө жаңыча ойлонгон баягы жаштарды тарбиялаш керекпиз да. Жок, мен пара бербейм. Жок, мен тааныш аркылуу жумушка кирбейм. Мен өзүмдүн күчүмө ишенем. Өзүм жакшы билим алып, ошол университеттен дипломду жөн эле корочка катары эмес, ошол жакшы окуп, өзүмдүн кесибимди үйрөнүп алам деген жаштарды тарбиялашыбыз керек болуп калды да бүгүнкү күндө. Анан албетте мисалы баарыбыз эле баягы айтып коет го, бүгүн баарыбыз эле баягы жогорку билим алганга умтулабыз. Бирок көп учурда мисалы ошол жогорку билимдин сапаты маселе жаратат да. Анткени көбүнчөсү эле көп окуяларды угам да, мисалы акча таштап коюшуп университетке биринчи курска тапшырып коюп, өзү Россияга кетип калып же башка жака кетип калып, анан кийин баягы дипломун алып, анан кийин ошол өзүнүн кесибин жакшы билбей, анан кыйналып калган учурлар бар. Кээ бирөө жакшы окуса дагы ошол кандайдыр бир себептерден улам жумушка орношо албай калып жатпайбы? Анан ошондон улам ата энелер окубай эле койчу, же болбосо дипломду эптеп эле алып койчу деген сыяктуу баягы ой жүгүртүү калыптанып калды да биздечи. Ооба, сөзүңүзгө аралашып, мисалы мындай кылып алсак, билим берүү системасы менен ошондой эмгек рыногунун ортосунда айырма болуп жатат да бул жактачы. Анан ушул жактан жаштар кандай аракеттерди кылыш керек? Мисалы диплом алып, бирок жумушка кирип иштей албай атат, кара жумуш менен иштеп калып атышат да. Же болбосо эч жерден окубай эле тааныш билиш менен келип калып атат деген сыяктуучу. Туура, бул өтө актуалдуу маселе. Себеп дегенде мисалы баары эле ошого көнүп калышкан да. Ошондуктан эң биринчи бул биз бир нерсени билиш керекпиз. Эч убакта биздин дипломубуз даяр болгондо эле баягы жумуш табылып калат деген азыркы учурда жок да андай нерсечи. Рынокто конкуренция чоң да, атаандаштык чоң. Ошондуктан эң негизгиси жаштар биринчи курстан баштап эле мына сизге окшоп тажрыйба топтоп, университетте окуп жүргөндө баягы эптеп мен ушу 5 жыл окусам, ушул бухгалтердик же болбосо экономист болуп үйрөнсөм, иштеп кетем деген ой жүгүртүүнү жоготуш керек.
Анан ой жүгүртүү мындай болуш керек. Мен ушул кесибиме байланыштуу нерселерди үйрөнүшүм керек жана жөндөмдөрдү үйрөнүшүм керек. Мен кайсыл жөндөмдөрүмдү ушул университетти бүткөн сата алам. Башкача айтканда, рынокто сата алам деген сыяктуу ой жүгүртүп мындай кылыш керекпиз. Банкка барып, биринчи курстан баштап же экинчи курстан баштап, эгер экономист болсок, тажрыйба топтош керекпиз. Бир бөлүмүнө кирип алып, кандай окусак, ошондой биз тажрыйба топтогонго барыш керекпиз. Мисалы, сизге окшоп, Ооба, анан 4 жылдан кийин окууну бүткөндөн кийин дипломду колго алдым, эми жумушка кирем деген ой болбош керек. Болбош керек. Анткени көп учурда ошондой, жаштар мына быйыл дипломду алам, эми мен жумушка кирем деп атышпайбы. Мындай болгон туура эмес. Анда рынокто жумуш табуу оор. Анткени ошол ыктыярчылык кылып же мисалы кандайдыр бир тажрыйба топтоп жүргөн жаштар дароо эле жумуш табышат. Мен айланат чөйрөмдө аябай көп да ошондой жаштарчы. Анан дагы бир маанилүүсү биздин жаштар пландаганды үйрөнүш керек. Мисалы көп учурда биз сурайм да жаштарданчы, мен региондорду кыдырып жүрөм, анан ким болгуң келет? Кайсы жакка тапшырасың? 9-10 классын жакында тапшырышат. Сен билбейм, ортунун балын көрөм дейт. Анан кийин ортунун баалы келет, начар болуп калат же жакшы болуп калат. Аны эптеп тезден эле бир жакка тапшырышат. Баягы жашоонун агымы мененчи, мейли ата-энем юрист болду деп атат же мейли ушул жака өтүп калдым, балым жетип калды, тапшырышат. 3 жыл өтөт, 4 жыл өтөт, эптеп окуйт, эптеп бүтөт. Баягы анан бүткөндөн кийин анан жумуш таппай калып атат. Бул жакта эмне проблема? Бул алдын ала пландабагандык. Ата-энелер менен балдардын каалоосунун эки башка болуп чыгып калышы. Ата-энеси өзүнүн аркалаган кесибинин аркасында балам дагы ырчы болсо, же болбосо балам деле мага окшоп юрист болсо дейт, а баласынын каалоосу мен доктор болсом деп турат да. Мисалга алсакчы, анан ушул жакта дагы ата-энелерге кантип түшүндүрөбүз баласынын каалоосу маанилүү экендигин? Негизи биздин коомдо көп, менин оюмча биздин коомдо көп сүйлөшкөндү билбейбиз да. Отуруп пикир алмашкандычы. Анан көп учурда мисалы ошо мен дебаттарга катышып жүрөм, анан баягы аякта ошол аргументтештирүү аркылуу бирөөнү ынандырганды үйрөтөт да негизичи. Анан ошол дебатчы балдардан сурап калсам, алар ошол ата-энесин же болбосо ар кандай мисалы сүйгөн кызын же болбосо мисалы мугалимдерин ынандырганды үйрөнүшөт да көбүнчөчү. Анан аргументтерди таап. Ошондо менин оюмча жаштар бул ата-энеси менен отуруп мындай жакшылап аргументтештирип пикир алышпайт да көпчү. Ошондуктан баягы мынтесиң тигинтесиң деп акырын үстүртөн сүйлөшүп коюп, анан ушундайча калып калышат да. Ошондуктан менин оюмча жаштар ынандырганды үйрөнүш керек го дейм да. Андан жакшы. Анан азыркы учурда коомдо кандайдыр бир стереотиптер бар. Анан кыздарга өзгөчө көп. Ошолор дагы сизге дагы таасирин тийгизсе керек. Кандай таасирин тийгизген? Албетте, биздин коомдо баягы азыркыга чейин таасирин тийгизип келет. Баягы аябай 23 жашымда чоң бир долбоордун координатору болуп иштеп калдым. Региондорго барып долбоорду презентация кылабызбы же айтып беребизби? Анан бизге келип айтышты да, силердин колуңардан эмне келет депчи. Анан кийин андан көрө күйөөгө тийбейсиңби, эмне кылып жүрөсүң биякта депчи. Ушинтип көп айтышчу эле да. Анан кийин баягы жаш 24-25 болдук. Анан дагы эле ушинтип баягы колуңардан эмне келет деп жүргөн көп адамдар болгон да. Анан ошондо баягы ойлойсуң, чын эле мындай ичиңен баягы өзүңө ишенбестик жоголуп кеткен сыяктуу ойлор келет. Бирок ошого карабай көп бир 5-6 чоң долбоорду алып бардым. Буюрса жаштар ошол жактан билим алып, өзүнүн азыркы учурда бүт баары ошол ыктыярчылык кылып, ар кандай эл аралык уюмдарда иштеп, мындай иштеп жүрүшөт да. Ошондуктан менин оюмча бүгүнкү күндө ошо жаштар ошо стереотиптерди сынбай, тескеринче ошол көргөзгөнгө аракет кылыш керек экен. Жаштардын колунан келет, мындай кылса болот, тигиндей кылса болот депчи. Бизде бир парадокс бар. Жаштар келиш керек, жаштар мынчыш керек дейт, бирок жаштар бир нерсе кылып баштаганда кайра мындай көп ишенбей коюшат да. Колуңан эмне келет деп ушинтип карап коюшат да. Ошондуктан да стереотиптерге аябай көп учурайм. Ошондуктан аларды баягы көңүл бурбаганга аракет кылам да. Эл эмне дейт, мындай болсо анда туугандарым эмне дейт, кандай, анан кийин бетин кантип карайм деген сыяктуучу. Ошолорду да мисалы жаштарды өзүнүн оюн эркин айтып, эркин болуп, өзүнүн пикирин уялбай так аткарууга, так айтып алууга кантип үйрөтсөк болот? Негизи биз жаңы коомду тарбиялаш керекпиз да. Анткени мисалы мурда Советтер Союзунун учурунда мисалы улууларга каяш айтпайт, эми баягы каяш айтуу эмес да негизи. Анан кийин же болбосо биринчи сүйлөбөйт, же болбосо өзүнүн айтканда уялгандар көп да аябай. Негизи мындайча айтканда биз жаштардын көп потенциалы болсо дагы, алар мындай уялышат, өзүнүн оюн тартынышат. Анан кээ бир учурда мени өкүндүргөн бул мугалимдер баягы сен начар окуйсуң деп атып, же болбосо жакшы айта албайсың деп атып, кээ бир жаштар өзүнүн атын дагы мындай өзүнүн атын, өз жөнүн тааныштырган жакшы эмете алышпайт да, мындай өзүнүн баягы свободун деп коет го, мындай эркин тааныштыра алышпайт да. Анткени баягы тренингтерге барып жүрөбүз, сурайбыз да, ошондо жаштар өзүн эркин тааныштыра албайт, анан
ойлойбуз көрсө бул деген биздин система да. Ата энелер да кой тур биз айталы, же кой тур сен койгон эмне келет деп, же болбосо мугалимдер баланы сен кирип турасың. анан мугалимдер дагы келсе, мугалимдер дагы туруп тур азыр деп ушинтип атып, анан балдар баягы өзүнүн оюн эркин айта албай калат да. Ооба. Мугалимдер деп калдыңыз. Мен сиздин буга чейинки бир өткөн тренингтериңизден көрүп калдым. Мугалим жакшы ырдай албайсың деп сизге айткан экен, ошо мени ырдабай калыптырсыз. Анан ушул нерсе сизге өкүнөсүзбү? Ошондо мугалимдин айтканын угуп ырдабай койгонум туура эмес болчу, ырдай берсем болмок деп. Негизи баягы албетте мен мойнума алам да үнүм жок экенинчи, бирок эми бул баягы тажрыйбада бардык нерсечи, мисалы бүгүнкү күндө бул бир эле сабак алдым десем болот да, мындан бир нерсени бир жолу кыла албай койсоң, бул коркунучтуу эмес. Эң чоң сабак бул деген, мисалы бир нерсени кылып көрдүң, болбой калса кайра кылып көрүп, же болбой калса дагы кылып көрүп. Мен өкүнөм албетте кайра кылып көрбөгөнүмөчү. Жаштар бир нерсени аягына чейин кылып чыдаганды үйрөнүш керек да. Себептен мисал келтире кетсем, бир бизге 4-5 жаштар кетип калган, бир кыз келген, мага айтып атып, ушул ушактан эгер үйрөнсөң, кийин кесибиң оңой болот деп атып, дароо 2 жыл жүрдү, тажрыйба топтоп, 3-жыл дароо жумушка кирди да. Анан айтайын дегеним, бул баягы жумуш шылтоолоп ар кайсыны бир жактан кетип, жаңы алмаштырып, мындан көрүп да жүрөрдөн көп эмес да. Анткени бир дарак бир жерден көгөрөт деген кыргыздын жакшы сөзү бар го. Ошон үчүн аракет кылып, ошо бир жерден тажрыйба топтогонго аракет кылган дагы жакшы деп ойлойм. Чыдамдуу болуш керек экен да, демек. Өжөрү болуш керек да. Жакшы. Бир жылдан ашуун убакыт мектеп окуучулары, студенттер онлайн окуп калышты. Азыркы учурда деле кээ бир университеттер, мектептер онлайн окууну улантышат аралыктан. Анан онлайн окуунун оң терс жактары дагы болду. Билим берүүгө доо кетип калган жокпу ушул учурда? Негизи биз үчүн терс жактары көбүрөөк болду го дейм да. Анткени жеткиликтүүлүк, бизде региондордо мисалы интернетке болгон жеткиликтүүлүк, анан интернет болсо дагы мисалы смартфондорго, жанагы гаджеттерге болгон жеткиликтүүлүк абдан аз да. Мисалы бир үй бүлөнүн 4 баласы бар болсо, 4-өнө тең мисалы телефондорду же ошо гаджеттерди алып берген кыйын да. Ошондуктан көп адамдар кыйналып калып, анан кийин баягы билим алуу аксап калды да. Аксап калгандай болду. Албетте баягы бир жакшы нерсе плюс бар. Бул деген мисалы көптөн бери дүйнө өтүп келе жаткан онлайн билим берүүнү биз тезден өткөнгө аракет кылдык. Баягы бир чоң секирик деп коет го, чоң секирик жасаганга аракет кылып, онлайн мисалы мугалимдер дагы тезден ошо онлайн форматка өтүп аракет кылышты, окуучулар да онлайн экенин көрдү, бирок албетте билим берүү аксап калды го дейм. Анткени балдардын мектепке барып, бири-бири менен баарлашуусу, сүйлөшүүсү, мугалим менен баарлашуусу, мунун баары тең билим берүү процессинин бир бөлүгү да. Биз билим алуу бул жөн гана ошо мугалимден балага кеткен баягы нерсе эмес да. Бул деген жалпы ошо процесс. Тарбия процесси, мектептеги башкалар менен баарлашуу процесси. Ошондуктан ушул процесстер болбогондуктан баягы кичине анан дагы бир чоң маселе бул ата энелерге. Мисалы үйдө балдарын баягы окутуп, 4 баласын, 5 баласын окуткан ата энелер дагы баягы стресс болуп, балдар да стресс болуп, ата энелер менен балдардын болгон мамилеси дагы кичине баягы ар кандай да үйдө кечке отурганда да ар кандай мамиле болот. Ошондуктан ошол жагынан биз мындай, албетте биз даяр эмес болчубуз да, дароо эле чыгып кеттик. Ошол жагынан мисалы ата энелерге анан кыйын болду го дейм да. Ошондон кийин дагы онлайн тренингдер, онлайн семинарлар деп түзүүн программалар аркылуу көп өткөрүлүп калбайдыбы? Азыр эмне көп тренингдер, семинарлар көп. Ошолордун өтө эле көп болуп кетпей элеби күнүбүздө? Эми баягы мындай да, тандоо мүмкүнчүлүгү болгон дайыма жакшы да. Мен аябай жакшы көргөн нерсе бул тандоо мүмкүнчүлүгү. Ар бир адамга, ар бир жаштарга тескеринче тандоо мүмкүнчүлүгү көп болгондо, тандап туруп эң жакшысына барганга аракет кылышат да. Биздин коом ошол нерсени тандаганды биле элек го дейм азыр. Туура айтасыз. Критикалык ой жүгүртүү, буга кайра келсек, мисалы бүгүнкү күндө чынында биз мектептерде жаштарга эле эмес, негизи жалпы коомго маалыматты анализдегенди, маалыматты мындай карап, мындай чындыгын далилдегенди үйрөнө элекпиз да. Жалпы эле баарыбыз үйрөнө элекпиз. Ошондуктан бул чоң, мисалы дүйнөнүн өнүгүшү менен, ошо онлайн өнүгүшү менен чоң бизде баягы мүчүлүштүк. Бул биздин ошо маалыматты анализдеген, билбегендик. Ар кайсы нерсеге ишенип эле, жана WhatsApp группалар толуп кеткен, ар кандай маалыматтар, мисалы фейк маалыматтар, эптеп мындай бирөө айтып койсо ошону бири-бирине жөнөтүшүп эле, ушинтип фейк маалыматтар жайнап кетпедиби? Ошондуктан бүгүнкү күндө мисалы ошонун баарын тең ылгаганды
биз жаштарга эле эмес чоңдорго да үйрөткөнгө жетише алган жокпуз. Жана бүгүнкү күндө ошол маалыматтардын кесепеттерин дагы көрүп жатабыз. Мисалы ар кандай ошол маалыматтардан болгон кесепеттер да чоң. Мунун баары тең баягы билим берүү системасында каралыш керек да, ошо жаштарга маалыматты анализдегенди, ошол факт чекинг кылганды, мындайча айтканда үйрөткөндү. Ооба, билим берүү системасы деп калдык. Анан билим берүү системасын өзгөртүшүбүз керек. Бул эски система менен окутуп атабыз. Биздин заманыбыздын талабына туура келбейт, төп келбейт деп айтабыз да. Ушу билим берүү системасын кандай өзгөртүшүбүз керек? Ооба, негизи баягы билим берүү системасын баарыбыз эле критикалап келебиз, бирок аны айтканда түшүнүктүү да, эмгек рыногуна дал келбейт деген бул көп эле мамлекеттердин чоң баягы эмеси, вызов деп коет го, чоң, бирок тоскоолдук да, чоң кыйынчылык. Менин оюмча, негизи эле мен бул жеке оюм, билим берүү системасы бүгүнкү күндө маалыматты өткөрүп берүү менен гана алек да. Маалыматтар бар, китептер, жазылган маалыматтар бар, тарых мисалы, же болбосо кыргыз тили, адабият деген ошол маалыматтар бар. Ошол маалыматты өткөрүп берүү менен алек болуп жатабыз да. Бирок бүгүнкү күндө эгер карап көрсөк, ал маалыматты интернеттен 5 жолу түрүн таап алса болот да. Издегенди билген кишигечи. Ошондуктан билим берүү системасы маалыматты өткөрүп берүү кызматын аткарбай, жаштарды ойлондуруп, анализдей турганга үйрөткөн кызматты аткарыш керек. Мисалы, мен көп айтып калам, билим берүү системасы бүгүнкү күндө жаштарда баягы любопытство деп коет го. Любопытство кыргызчасы кандай болот билбейм, ошо любопытство сыяктуу баягы нерсени калыптандырыш керек да. Мисалы, кызыгууну калыптандырыш керек. Мисалы, кээ бир кинолордун фрагмандарын берип коюшат го, кыскача трейлерин берип коюшат. Ошондон анан кызыгып, андан ары көргөнгө аракет кыласың да. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө ошо билим берүү системасы жаштарга бир кандайдыр бир тарых болсо эгер, бир кейстерди айтып берип, тарыхтагы ошону балдарда андан ары барып окуганды, Балдар изилдеп, анализдеп, ошол нерсени таап алганды, суроо бергенди, мисалы мугалимдер ошо кейстерди, суроолорду бергенди үйрөтүш керек да. Анан мисалы ошондой эле дагы бир маанилүү нерсе бул шаблондобой балдарды. Анткени биздин билим берүү системасынын эң чоң катачылыгы бул баягы бир бала бар, мисалы 2 окуйт деп коелу да, бирок ал балким таланттуу сүрөтчү, аны же болбосо таланттуу ырчы, баягы үнү жакшы. Бирок бизде ошол 1-2 класска математиканы жакшы билбесең, же кыргыз тилин жакшы билбесең, сен двоечниксиң деп аркага отургузуп коюшат го. Ошондо аны ярлык таап коюшат да, сен двоечниксиң деп. Анан мен двоечник экенмин деп, 11-класска чейин эптеп, септеп, 3 алып окууну бүтүп, анын өзүнүн баягы талантын дагы эле билбей калган балдар бар да. Эмне дегендик? Бул деген мисалы ар бир бала өзүнүн талантын аныктап 2, 3, 4 класстарында. Мисалы мен физикага жакшы экенмин, ушуну жакшы түшүнөт экенмин, же мен биологияны жакшы билет экенмин, же болбосо мен ырдаганы жакшы билет экенмин деп ошол багытта көбүрөөк сабактарды алып, ошол багытта өзүнүн талантын өнүктүрсө, анткени биз баарын тең эле баягы шаблондой беребиз да. Математиканы жакшы билсең, кыргыз тили жакшы билсең, тарых жакшы билсең, отличница болосуң. Ошондо сен да үлгүлүү окуучусуң, алдыга кеткен азамат окуучусуң депчи. Бирок балким ал сүрөттү мыкты тарткан окуучу, бирок балким математиканы жакшы билбейт. Бул нормалдуу нерсе да, ар бир адамдын өзүнүн таланты бар да. Ошондуктан менин оюмча бул биздин билим берүү системасы балдардын жөндөмдөрүн эске алып, ошол жөндөмдөрүн аныктап, жардам берип, ата-энелер менен биргеликте ошол жөндөмдү өнүктүргөнгө аракет кылганда, ошол бала 11-классты бүткөнгө чейин дагы сүрөтчү болоорун же музыкант болоорун билип турса, дальше ага андан ары оңой жолун тапканга болот да. Ошондуктан баягы биз баардык нерсени баардык нерсе отличница болуш керексиң деп ушинтип эмете беребиз, карай беребиз. Бирок жашоодо анын баарынын кандай пайдасы тийди балдарга? Аны караган жокпуз да. Себеп дегенде мисалы бүгүнкү күндө эң чоң биздин неме баягы стереотип, жакшы окусаң, чоң университетте окусаң, көп акча тапсаң ийгиликтүү болосуң депчи. Бирок өзүнүн кесибин, мисалы сантехник болуп, электрик болуп, өзүнүн кесибин аябай жакшы билип, технический кесибин аябай жакшы билип, анча-мынча юристтерден көп акча таап, андан да ийгиликтүү болгон жаштар бар да, ийгиликтүү болгон адамдар бар да. Ошону эмне үчүн биз айтып бербейбиз? Биз жалаң эле ошол бизде образ бар да, депутат болуш керек, мисалы галстук тагынган болуш керек, же финансист болуш керек, юрист болуш керек деп, мындай бизде бир образ бар. Ошол образга биз баардык адамдарды ошол образга келтиргенге, ийгиликтүү адам мына ушундай галстук тагынган, анан эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндө жаштардын баары депутат болгусу келет, же болбосо юрист болгусу келет, же экономист болгусу келет. Анткени бизде ошол адамдардын образын баягы аябай ашырып көз алдыбызга аябай чоң кылып койгонбуз да. Тескеринче бүгүнкү күндө мисалы сантехниктер тааныйм да, мен айына бир 100 000, 200 000 тапкан.
алар жөнүндө эмнеге жакшы позитивдүү нерселерди айтпайбыз? Ошондуктан менин оюмча бүгүнкү күндө бардык адамдар өзүнүн таланты менен ошону баалап, ошону жакшы кылганды үйрөнүп, ошол кесиптерди позитивдүү көрсөтүп, мисалы 11-класс бүткөрдө эгер сен түшүнсөң техникалык кесиптерге жакшы талантың бар экенин түшүнсөң, техникалык лицейлерге барып окуп, ошону өнүктүрүп, ошону менен иштеп бактылуу болсоң болот да. Ошондо ар бир адам өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша мектепте жүргөн кезинен баштап эле аракет кылса, ошондо өзүнүн кесибин сүйгөн, кесибинин өзүнүн майын чыгара жасаган адистер чыгат десек болот. Албетте, негизи мен айтып кеткендей, бүгүнкү күндө биз бардык адамдарды бирдей шаблонго түзбөшүбүз керек экен. Түзбөшүбүз керек. Бүгүнкү күндө ийгиликтүү адам өзүнүн кесибин жакшы билген, өзүнүн кесибин сүйүп кылган, жана ошол менен үй бүлөсүн багып, бактылуу жашаган адам деген образды келтириш керекпиз. Эгерде мисалы мен түшүнсөм, 11-классты бүтөргө жакын же жалпы эле техникалык нерселерге шыгым бар экен деп. Демек мен техникалык лицейге тапшырып, ошол кесипти өзүмдө, талантты өзүмдө өнүктүрүп, андан ары ошол кесипте иштеп кетсем, бул өтө жакшы. Негизи ар бир адам өзүнүн шыгымы менен, таланты менен бир кесипке умтулуп, ошону сүйүп, анан жашаш керек. Абдан сонун. Чоң рахмат сизге. Бизге да бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Сизге эркин микрофон суналып. Рахмат чоң. Мен айтайын деген нерсем бул эң негизгиси билим алууда билимди туура алыш керек. Себеп дегенде изденүү, анан кийин бирок изденүү учурунда деле, мисалы биз баарын тең эле алып ушинтип каша деп коет го, кыла беребиз да. Эң негизгиси бул план. Сиз ким болуңуз керек, кайсыл кесипте иштегиңиз келет, ошол багытка керектүү жөндөмдөрдү, кошумча жөндөмдөр менен чогуу үйрөнгөнгө аракет кылыш керексиңер. Эгерде көп информация болуп кетсе, чаташып калбагыла болуш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө жаштарга каалайт элем, бул конкреттүү план түзүп, ошол пландын негизинде өзүңөрдү өзүңөр өнүктүрүп, ошол өзүңөрдүн баягы кесибиңерге умтулсаңар, бул өтө туура болот деп ойлойм. Чоң рахмат сизге. Чыгармачылык эргүү, ден соолук жана ийгилик каалайбыз. Рахмат сизге чакырганыңыз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү эфирибиз соңуна келип жетти. Бүгүн биздин коногубуз дебатчы жана тренер Нурайым Шамырканова болду. Кийинки эфирлерден амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.